Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү? Назарыңыздарда шоу-бизнестеги акыркы кабарлар. Мирбек Атабеков графикалык ыкмада жаңы клип тартты. Ырчы Мирбек Атабеков «Сүйөм сени» деген ырын өмүрлүк жары Мээримге арнап, графикалык түрдө жаңы ыкма менен тартылган клибин чыгарды. Заманбап клипте комуз, шоро, калпак, боз үй сыяктуу кыргыздын нукралуулугу камтылган. Бул клип көпчүлүктүн мактоосуна татыды. Ырчы Мирбек Атабековдун келинчеги Мээрим жеке баракчасына графикалык түрдө болсо да ушинтип клипке тартылдым деп жазды. Чогуу түтүн булатып жашап жаткандарына 5 жыл толгонун, ушунча убакыттын ичинде далай жолу жыгылып, далай жолу турганын, тынымсыз эмгектенип, акыры Мирбектин репертуарындагы «Сүйөм сени» деген ырына клип тартылганын жарыя кылды жубайы Мээрим. Ырчы Мерген Турган болсо 50 жаш юбилейин өткөрдү. Жакында ырчы Мерген Турган Бишкектеги белгилүү ресторандардын бирине өзүнүн 50 жылдык юбилейин жана небереси Үмүттүн тушоо тоюн кесип, чоң той берди. Тойдо чыгармачыл чөйрө, артисттер жана той ээлеринин туугандары, жакындары келип, наристенин тушоосун кесип, жарыша чуркашты. Кичинекей балдарга оюнчуктар таратылып, биринчи келген жигитке кара кочкор берилди. Той ар түрдүү оюндар менен коштолуп, ырчынын сахналаш достору ырдап, абдан көңүлдүү жана кызыктуу өттү. Эр ортону 50 жаш деген жакшы кеп бар. Буйруса чыгармачылыкта эми күчтөнүп, мурдагыдан да чоң аракет менен иштей баштайм. Ушул тапта Түркиянын маданият тармагы менен да тыгыз иштешип, аз да болсо ал жакта ырларым уктурулуп жатат, деди ырчы белгилүү массалык маалымат каражаттарына берген маегинде. Зере Асылбек кызы Кыргызстандан кетип жатат. Ырчы жана активист Зере Асылбек кызы Кыргызстандан кетип жатканын Фейсбуктагы жеке баракчасына жазды. Соңку кезде мага оор боло баштады. Мен өзүм эмнени каалайм жана менден эмнени каалап жатышат. Ошонун ортосундагы балансты табуу үчүн аракеттенип жатам. Менин кээ бир кадамдарым менин аудиториям үчүн жасалып жатабы же өзүм үчүнбү? Ушул суроого келгенде чаташып калам. Ошондуктан өзүмдү табуу максатында мен Индияга ыктыярчы болуп кетип жатам, деп жазды ал. Зере ал жакта мектепте ыктыярчы болуп иштей турганын, бирок Кыргызстанга кайтып келерин кошумчалады.